Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар, урматтуу тоок багуучулар, кандайсыздар? Ден соолук, иштериңиздер жакшыбы? Биринчи эле машинанын ичинен баштайын. Мурунку видеодо эсиңиздерде болсо, тооктордун багытын өзгөрттүм. Мурда парода кылып тоок багып жүргөн болсом, ошолордун баардыгын жоготуп, бир гана клеткада багыла турган, күнүнө жумуртка тууп бере турган тоок багып, жумуртка сатып, ошол багыт менен бир аз иш кылып көрсөкпү, убакыт кылсакпы деген ой болгон. Кудайга шүгүр, азыр ошону менен иштеп жатабыз. Ошол багытта кетип атабыз азырынча. Муну Бишкекке алып барып өткөрүп атам. Байкаган болсоңуздар, кичине деп жазып койгом кээ бир коробкаларда. Аны азыр түшүндүрүп берем. Негизи азыр мурунку тооктордун, ошол биринчи чыгарган кездердеги тооктордун жумурткалары могул астындагы коробкалар. Могул жакта бар, тигинелердин астыларында бар. Буларды Бишкекке алып барып өткөрүп атам. Бишкектин эле тегеретесинен чыккан жумурткалар бар. Мисалы ошол канттыкы, токмоктуку, ошол эле жана агрооазистики бар. Ошолордун жумурткаларына салыштырмалуу биздин жумуртка кадимкидей тим эле жанагы кээ бирлер үйдөн алып чыгышат эмеспи, домашний депчи, эркиндикте жүргөн, ар кандай жанакындай комбикорм жебей эле курт кумурска терип жеп, үйдө колдо багылган тооктордун жумурткалары бар го. Ошолордукундай даамы бар. Чындыгында, ишенбесеңиздер, Бишкекте жашагандар жөн эле бекер берчи, көрөйүн ошол айтып аткан сөзүң чын бекен дегендер болсо, бекер деле берүүгө даярмын. Жуп көрүүгө бир лоток нижалка мисалы да. Ошого талап күчтүү болуп атат. Кудайга шүгүр, алып барып өткөрүп атабыз. Сапат жагынан жакшы. Бирок бул дагы эми убактылуу. Бул качанга чейин уланат, аны да көрөбүз. Ошондой. Дагы мен айтайын. Ошол жаңылыктардан эми тоокторду көргөзөйүн бир сыйра. Көп болду. Отчет бере элегиме, видео чыгара элегиме, дайыма көрүп жүргөн бир туугандар үчүн, же болбосо кээ бирлер үчүн кайсы бир деңгээлде пайдалуу болуп калабы деген ой максат менен гана кээде ушинтип видео тартып коюп аткандагы кербезибиз. Мынакей. Бул кичинекей жумуртка дегенден чоң жумурткаларыбыз булар. Булар чоңдор. Тигилерге салыштырмалуу азыр көргөзөйүн. Мынакей, экөөнүн айырмасы. Бул кичинекей жумурткалар кайдан десеңиздер, кимдин эсинде болсо, биринчи багып баштаган тоокторум ушулар. Болар. Эшигим могул жерден кирчимин. Ушул жерден клеенка тосулуу болчу. Кара клеенка менен тосуп, анан кышта ушул жакта гана багылып чыкты булар. Могул жерде 197, 196 ушундай тоок бар. Негизи 200дө алгам, бирок эми арасынан өлгөндөр болду. Буларды мен Старая гвардия деп коем. Анан ошол видеолорунду көргөндөн кийин нарындык бир жигит бар, атын айтпаймын. Ошол жигит мен дагы сизге тоок алып берейин, багыңыз, анан кийин пайда түшүп баштаган кезде пайдасын чогуу көрөлү деп, кайсы бир деңгээлде партнер дейбизби, инвестор дейбизби, же жөн эле спонсор дейбизби, кыскасы ошентип бир бала болу 200 тоокты алып берген. Бирок тилекке каршы бул тооктордон өлгөндөр көбүрөөк болду. Бир 10 чактыдай өлүп калды окшойт. Калгандары эми жакшы, жаман эмес. Булар жаңы эле тууп башташты. Тууп баштагандарына 15 күндөн ашып калды. Жумурткалары жанакы мен көрсөтүп аткан кичинекей деп жазып койгон жумурткалар ошол. Бирок кээ бирлериники моундай болуп жакшы, уже чоңоюп калган кез. Мынакей. Анан булардын аттары бар. Булар корал деп коет. Буларды билесиздер, декалп орандар. Мына караңыз. Декалп орандар. Булар болсо корал. Коралдардын декалптардан айырмасы, булардын анда-санда жеринде кара точкалары болот, пятна. Терлеринде, жүндөрүндө деп коебузбу. Анда-санда жеринде кара точкалары болот. Ошолор корал дегенди түшүндүрөт. Мынакей. Буларды июлдун 1-inde алганбыз. Июл. Мына азыр август бүтөйүн деп калды. Ошондо булар уже 5 айга жакындап калды. Жакында буюрса 5 ай болот. Негизинен бардыгы жумурткага кирди.
болгону бираз ушундай жумурткалардын көлөмдөрү бираз кичирээк болуп аткан кез. Анан баягыдан бери өзгөргөндөрдөн эмне өзгөрдү? Суусун өзгөрттүм. Бул жакка папылбок менен сууну койдум, автоматташтырып койдум. Эми мындан кийин суу куюу деген проблема жок. Ошол эле чындыгында бир топ убакытты, энергияны алчу. Кээ бир күнү унутуп каласың, кээ бир күнү түгөтүп салышат. Анан бул аркылы күнүнө жок дегенде 50-60 литр ичип коюшчу. Анан булар кошулгандан кийин күнүнө элестеткиле 100 литр суу, бир топ эле суу. Андыктан кошушка туура келди. Бирок зато бир жумушту колдон чыгарып койдук десек болот. Экинчи маселе булардын боул освещение маселеси. Муну дагы чечилди. Кудай буйрса бул дагы автоматташтырылды. Жанакы спонсор болду деп аткан балабыз. Азыр мен анын чудосын көргөзөйүн силерге. Анын чудосы мындай. Мына боул нерсе. Боул жөнөкөй эле точка эмес. Интернетте боундай нерселер бар экен. Таймер менен коет кезиң 7 күнгө типуга деп. Мунун бир плюсу интернеттин кереги жок. Бирок коюш установкасы өтө кыйын экен. Анан техник болгондон кийин бул дагы бузулат экен. Бул аябай жакшы нерсе экен. Светти күнүгө саат мынчада өчүрүш керек, анан тигинчеде күйгүзүш керек деген маселе жок экен. Болгону боул точка интернет аркылуу иштейт экен. Муну азыр мен силерге телефондон көргөзөм. Телефон башкада. Азыр башка телефон аркылуу тартайын. Азыр атайын тооканага келдим. Тооканадан сиздерге бир нерсени көргөзөйүн деп. Жанакыл точканы кайсыл жакта болбойун, мейли Бишкекте боломбу, Америкадасыңбы, айдасыңбы, жердесиңби, кыскасы кайсыл жерде интернет кармаган болсо эле болду, ошол жерден башкара берсе боло турган ушундай бир программа экен. Smart Life деген, моуну басабыз. Киргенде эле азыр бир сыйра чукуратым эле. Бул жерде программасы бар мына. Өчүрөсүң, таймер бар, канча электричество жеп атат, баардыгын көргөзүп турат экен. Анан күнүнө мисалы канчада күйүп, канчада өчүп турсун деп тапшырма берип койсоң, ошол маалда өчүрүп, ошол маалда күйгүзүп турат. Кааласаң колго дагы өзүң ручной кылып алсаң дагы болот. Бирок мен ошого автоматтык түрүндө коюп койгом. 7 күндө күнүгө саат эртең менен 6:30да күйөт, кечки саат 10:30да өчөт. Жок, андан эртерээк эле өчө берсин дей турган болсок, мисалы мындай, караңыздар. Бул жерден бастым, өчтү мына. Кайра бастым, күйдү. Көрдүңөрбү? Мындан кийин эми точкага чуркап бармай, жок. Ошону менен буйрса экинчи маселе чечилди. Суунуку чечилди. Бул чечилди. Эми калганын акырында ушинтип отуруп чечебиз го, жеңилдетебиз го деген бир үмүттөр. Ушул сыяктуу бир шумдуктар болот экен. Бул жашоодо колдонсоң жакшы, колдонбосоң кичине өзүң эле бир аз түйшүк экен. Мына мондай точкасы бар. Бул дагы ошонун эле бир нерсеси. Булар запастар. Кийин бара-бара биринчи тоокананы баягы жашыраактар болот. Аларды эртерээк уктатып, кечирээк тургузуш керек. Карган тооктор болот. Аларды кечирээк уктатып, эрте тургузуш керек болот. Ошондойлорго бөлүп өзүнчө башкарам десең, буларды колдонсо жакшы боло тургандай. Ошондой жаңылыктардан анан бара-бара акырындагы мүмкүн болсо маалыматтар менен бөлүштүргөнгө аракет кылабыз. Ошол, ассаламу алейкум, аман эсен жакшы туруңуздар.